элдин тандоосуна коелуп, эл кимди тандаса ошол чечимге, элдин чечимине биз ынанып, сый урматтоо менен мамиле кылабыз. Бүгүн 5 февралда Борбордук шайлоо комиссиясы номер 13 шайлоо округу боюнча Нокен районунда кеңешме өткөрдү. Жыйынга Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтык Шайназаров, президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Тилек Текебаев жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилери катышты. Анда 2026 жылдын 1-мартына дайындалган жогорку кеңешинин депутаттарын кайра шайлоону өткөрүүдө шайлоо процессине катышкан бардык тараптар шайлоо мыйзамдарын так сакташы зарылдыгы белгиленди. Бирок мен белгилеп кетчү нерсе, эгерде мыйзам бузуучулук дагы орун алына турган болсо, ушундай фактылар катталып, коргоо органдары тарабынан тиешелүү процессуалдык чечимдер кабыл алынды, жүзөлүү адамдардын кыймыл аракеттерине укуктук баа бериле турган болуп, жоопко тартыла турган болсо, биз Борбордук шайлоо комиссиясы кайрадан эле ушул округдагы жыйынтыктарды жокко чыгарганга даярбыз, кайрадан шайлоону өткөрүүгө даярбыз. Ошондуктан ушул эски алыптарыбызда мыйзам шегинде жумуш алып барып, эл тандасын, элдин тандоосуна коелуп. Кеңешменин жүрүшүндө Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Акбалык Жумалиева номер 13 шайлоо округундагы шайлоо участкаларынын жеткиликтүүлүгү, майыптыгы бар шайлоочулардын шайлоо укуктарын ишке ашыруу шарттарын камсыз кылуу маселелерине токтолду. Ким кандай кааласа, ошол боюнча камсыз боюнча жакшы гана карап чыккыла. Ал эми Жалал Абад облусунун башчысы Тилек Текебаев номер 13 шайлоо округундагы кайра шайлоону уюштуруу жана өткөрүүдө мамлекеттик бийлик процесске аралашпай, бардык процедуралар мыйзамга ылайык өтөрүнө көмөк көрсөтөрүн жана жарандардын шайлоого активдүү катышуусун камсыз кылуу үчүн жергиликтүү бийлик түшүндүрүү иштерин активдүү жүргүзүү керектигин кошумчалады. Талапкер класс басканга да болбойт да дегенчи. Себеп дегенде аяктан ар бирөөнүн бул немеден администрациялык ушу мамлекеттик кызматкер экенин атайын аларга шарт түзүп берген келебиз дайырбыз да. А беркинде аларды болсо үгүттөп, аларды болсо мына бул баланчанын программасы жакшы экен, анан тийники жакшы экен, бизге ал тыюу салынган. Биз болсо биз өзүбүз да жана мен ошол жакта биздин административный ресурстун баарын ага бөгөт коюлган. Ал себептен болсо биз да өзүбүз да өзүнчө немелерибиз боюнча биз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Жыйында талапкерлер 2026 жылдын 1-мартына дайындалган жогорку кеңештин депутаттарын кайра шайлоого катышуу үчүн меморандумга кол коюшту. Ошондой эле шайлоо бюллетенине киргизүү кезектүүлүгүн аныктоо боюнча чүчү кулак өткөрүлдү. Кезек номерин аныктоо алдында 2 талапкер шайлоого катышуудан баш тартып, жалпы 23 талапкердин бюллетендеги катар номери аныкталды. 6 номер. Эске салсак, былтыр 30 ноябрда өткөн парламенттик шайлоодо номер 13 округтун 35 добушканасында талапкерлердин өкүлдөрү тарабынан мыйзамсыз түрдө байкоочу камералар орнотулганы аныкталган. БШК бул аракеттерди добуш берүүнүн купуялуулугун принцибин одону бузуу деп таап, 30 декабрдагы жыйынында округдагы жыйынтыктарды толугу менен жокко чыгарган. Жыйынтыгында номер 13 округда кайра шайлоо уюштурулуп, ага 18,5 миллион сом акча каражаты жумшалууда. Асел Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Жалал Абад.